Буларды зор экен. İçinde görünmeydi ekan da. Assalamu alaikum урматтуу багбандар. Гилас сезонду аштык. Ортоңку зона 1300 метрде турабыз. Кадамжай району Кызылбулак айылы. Тоодогу бак туугандар, тагамдын багы. Бүгүн Гилас сезонун ачып, терим болуп жаткан мезгили. Гиластагы күн эсептейт, билесиздер. Гилас эң эрте бышарлар 60 күндө бышат. Бул бахар деген сорт, эң эрте бышкан сорттордон. Ылдыйкы зонага караганда бул жерде мөмөсү чоңураак болот. Россияга 24-26 кете турган болсо, азыркы талап 28ден жогору болуп жатат. Сорт эскиреби деген суроону көп беришет да, сорт негизи эскирбейт. Болгону суроо талап азайышы мүмкүн. Азыр биздин ортоңку зонада сабагы узунураак болот, мына көрүп турасыздар. Кеминде 5 сантиметр. Эти катуураак болот. Жеп көрсөтөйүн азырныке. Эти катуураак болот. Россияга жетпесе дагы Алматадан ары өткөнгө боло турган гилас бул. Бир челек толтурсаң, чөнтөккө 1000 сом түшөт. Туугандар, гилас бул агро тармактагы эң бир кирешелүү тармактардын бири. Эгерде сиздин гиласыңыз болсо, 1 гектар жерге полукарлик, жарым карликтерден 666 төп гилас батат. Ар бир түбү 5 жаштан баштап 30 килограммга чейин түшүм берип баштайт. Жаңы сорттордун азыркы сорттордун чоңдугу 30-32, кээде 38 чейин болуп жатат. Мурда эми гиласка болгон талап 8 грамм, 10 грамм боло турган болсо, азыркы учурда 12-15 граммга чейин талап этип жатат. Демек, биз эгер Кытайга же башка жакка, Европага, Россияга чыга турган болсок, демек элдин талабы 30-32ден жогору калибрди беришибиз керек. Жаңы сортторго өтүүдүн талабы ошондой. Жаңы сортторго өтүңүздөр, жаңы сорттор теңиздер. Азыркы кезде Кыргызстанга жерге ылайык жаңы сорттор келген. Эң ылдыйкы зоналарга Royal Tiago деген гилас, Nimba деген гиластар бар. Red Gigant, Gigant Giant, андан сырткары Lawrence, Sweet Gabriel, Sweet үй бүлөсүндөгү гиластар бар. Ошондой гиластарды жетиштирсеңиздер болот. Эгерде сиздер агротехникасын туура жүргүзө алсаңыздар, анда жетиштүү көлөмдөгү гиластарды чыгарып бере аласыздар. Alma yok bu. Бар алма. Нәк бар, алма бар.